Баарыңарга салам. Менин атым Сабина. Мен 11-класстын окуучусумун. Бааларым болсо аябай начар. Эгер мен бааларымды оңдосом, үйдөгүлөр Ямайкага эс алып келебиз дешти. Мен өзүмдү колго алып, аракет кыла баштадым. Баалар оңоло баштады. Алгебрадан башкасы. Ал жакта жалаң экилер болчу. Алгебрадан берген ажаан мугалим Чолпон эже чынында мага жардам берип жатты, бирок мен алгебрадан 0 болчумун. Чейректик тесттен дагы 2 чыкканымда мен ыйлап жибердим. Анан ал бекер кошумча сабак өтүп берем деди. Бирок анын үйүндө. Эже үй жумуштарын жасап жатканда да менин мээме алгебраны куюп жатты. А мен болсо артынан ээрчип баарын жазып жаттым. Кээде идиш аякты жууганга жардам берчүмүн. Мен 0 кара болгондуктан 1 класс артка кайттык. Анан мен тесттен 3 алганымда баарын башынан баштайлык деп чечтик. Математикага кайрылдык. Үйүнө барып сабак окуу көнүмүш адатка айланды. Кээде үйүнө баласы келип турчу. Ал башкача эле. Тактап айтканда, кичине оорулуу болчу. Бир күнү Чолпон эже экөөбүз супермаркетке бардык. Мен таблицаны айтып берип жаткам. Анан ата-энемди жолуктуруп калдык. Алар менин аракетимди көрүп макташты. Бир күнү Чолпон эже ооруп, аны тез жардам келип алып кетти. А мен баласы менен калдым. Анткени Чолпон эже суранган эле. Ага тамак берип, анан уктатчумун. Кечинде Нурбек мага келип, "Чогуу бир бөлмөдө уктайлычы" деди. Анткени ал караңгыдан коркот экен. Ал укташ үчүн ага жомок айтып бердим. Чолпон эже дарыканага барып, Нурбектин дарыларын алып келип берчи деди. Ал жактан ата-энеме жолугуп калып, анан алар мени үйгө алып кетишти. Нурбек жалгыз калды. Кечинде эже ич алып, Нурбек приступ болгонун айтты. Аны кайра ооруканага алып кетишиптир. Негизи мен алардын үйүнө келгенден баштап Нурбек жакшы боло баштаганда. Чолпон эже экөөбүз ага барсак, ал аябай кубанды. Ооруканадан чыккандан кийин үчөөбүз дайыма алгебраны, үй жумуштарын чогуу жасачубуз. Нурбек дагы бизге жардам бере баштады. Чолпон эже аябай кубанды. Бир күнү мени ээрчип супермаркетке келди. Мен ага товарлардын тизмесин бердим. Ал баарын сатып алды. Анан үйгө келип Чолпон эжейди кубанттык. Бир күнү ата-энем мени супермаркеттен көрүп калып үйгө алып кетишти. Алар Ямайкага кеткени жатышыптыр. Мен алгебрадан баамды оңдой элекмин деп айтсам, алар күлүшүп, анан биз сени баары бир алып кетмекпиз деп айтышты. Мен Чолпон эжеге Ямайкага тезинен кетип жатам деп жазып койдум да, уюлдук аппаратты үйгө таштап салдым. Пляжда абдан сонун болду. Ысык кум, пальма бактары, мөмө жемиштерди жана коктейлдерди жаныбызга алып келип беришет. Мен татынакай Эмил деген бала менен таанышып, экөөбүздүн ортобузда сезимдер пайда болду. Биз киного барып, кечки клубтарда тытып бийлеп жаттык. Билинбей эле бир жума өтүп кетти. Үйгө келип уюлдук аппаратымды карасам, 100дөн көп чалуулар жана СМСтер келиптир. Жаман болду. Нурбек менен жаман болуптур. Ал менин Ямайкага кеткенимди угуп, өзүн кармана албай, психологический больницага алып барышып, эң күчтүү дарыдан берип эс алдырышыптыр. Мен Нурбекти көрүп алып кечке ыйладым. Ал ооруканада жатып эч кимди тааныбай калыптыр. Анда-санда менин атымды айтып коет экен. Биз аны менен көп сүйлөшүп жаттык. Мен ага жомоктордон окуп бердим. Эльфтер жөнүндө, Сулуу ханыша менен Каардуу хандын окуясы тууралуу. Бир күнү Нурбек мени тааныды да абдан кубанды. Биз да кубандык Нурбектин айыгып баштаганына. Ал мени сулуу принцессасың деди. Ал ооруканадан чыгып үй жумуштарын жакшы жасай баштады. Эшиктин алдын жалтыратып шыпырып, гүлдөргө суу куюп, бирок аны бир нерсе ойлондуруп жатты. Бат-баттан бош бөлмөгө кирип алып, уюлдук аппаратка кирип кетчү. Бир нече күндөн кийин биз менин туулган күнүмдү тостук. Чолпон эже сонун стол даярдады. Бирок ал бир топ эле башкача эле. Ичине караңгыраак, свечалар, шамдар, классикалык музыка. Мына эми үчөөбүз столго отурдук. Нурбек толкунданып араң отурду. Чекесин сүргү менен кайра-кайра арчып, бат-баттан уюлдук аппаратын карап. Чолпон эже да бир башкача болуп жатты. Кокусунан сыйкырдуу музыка жаңырды. Колун сунуп, бир кичинекей эльф кирип келип мага сандыкчаны берди. Мен мындай сюрпризге таң калдым. Эмне болушу мүмкүн? Наушник, музыкалык аппарат. Алар мен музыканы жакшы көрөрүмдү билишет да. Ачсам, ичинде дагы кичинекей сандыкча. Аны ачсам, ал жакта шакек. Эмне? Не деген белек? Мен деген шакектерди көп тагынбайм да. Бирок мен чын жүрөгүмдөн кубанып аны тагындым. Нурбек менен Чолпон эже мени карап сүйүнүштү. Нурбек жаныма келип мени кучактады. Анан ал, билгем сен менин жубайым болууга макул болушуңду деди. Мен таң калып калдым. Кандайча жубайың? Мага эми түшүнүктүү болду бул кылыктары. Көрсө Нурбек менин колумду сураган турбайбы? А мен шакекти тагынып макул дегендей кылыптырмын. Менин ичимде ар кандай ойлор, сезимдер болуп жатты. Негизи мен Нурбек жөнүндө эч качан күйөөм болот деп ойлогон эмесмин да. Анан ал оорукчан да. Негизи экөөбүздүн келечегибиз барбы?
Чолпон эже кубанычынан ыйлап жатты. Мен бир нерсени эстеп кеттим. Эжем мага Нурбектин оорусу жөнүндө айткан. Эгер ал жалгыз калса билбейм эмне болуп кетерин деп. Мына ушундай окуя болду менен. Окуя жаңыдан гана башталды окшойт. Мен билбейм эмне болуп бүтөрүн. Мен чынында билбей жатам, эмне кылам? Комментарийге кеңешиңерди жазып калтыргыла. Окуям жакса, лайк басып каналга жазылгыла. Каналга жазылгыла жана досторуңар менен бөлүшкүлө. Жаңы бөлүмдөрдү өткөрүп жибербеш үчүн коңгуроону басып койгула.